Şariatта тойду кандай өткөрүү керек дейт. Шариатта тойду өтө бир баягындай исрафкерчилик менен өткөзгөнгө болбойт биринчиси. Биз азыр той эмес эле бир исрафкерчиликке жол берип калдык да. Элдин баардыгы тапкан эле чачып эле бир жаман жолго барып калдык. Туура эмес нерсе. Той болуш үчүн балдар элдин баарына тамак аш бериш шарт эмес. Эки адам чакырып бир той кылса болот. Бир туугандарын чакырып той кылса да болот. Шартына жараша биринчи исрафка жол бербеш керек. Экинчи харам нерсе болбош керек. Үчүнчү музыканы коштоосу болбош керек. Төртүнчү аялдардын ыктылаты болбош керек. Эркек менен аял аралашып кетпеш керек. Ушул нерселерди сөзсүз түрдө той кылганда эске алыш керек. Калың махырга өтөбү дептир. Бул боюнча дагы айтып беребиз иншалла. Калыңды негизи балдар биз бул жерлерде уламалар эки түрлүү пикир беришет. Өтөт дегендери бар, өтпөйт дегендери бар. Өтпөйт дей тургасак бул өтө жаман маселе болот балдар. Бул сүткорлук болуп калат. Махардан башка эчтеке берилбейт да. Ошон үчүн бул махардын эле бир түрү, бирок бизде салтта ошол кызга эмес ата энесиге берип калган. Бирок ошону кайра эле кызга кайтарып берет. Сеп кылып кайтарып берет. Түшүнүңөр, ошон үчүн кыздын акысы болуп калат.